Ричард каза болгондон кийин Эндрю өзүнө окшош андроидтерди таап алар менен мамиле түзүп жашоосун уланткысы келип, аны чыгарган мурдакы Northern Robotics деген компанияга кайрылып, алардан эски моделдеги роботтор тууралуу маалымат сурайт. Бирок алардан маалымат эмес, маалыматтын мысы да келбейт. Ошондо Эндрю Аманданын уулу Ллойд юрист болгондуктан андан жардам сурап келет. Бирок Ллойд роботтордун майда чүйдө сот иштери менен убактысын короткусу келбейт экенин билдирет. Анда анын апасы ортого түшүп, Эндрюга жардам берүүсүн сурап кысым кылат. Ллойд Эндрюнү жөнөкөй калайдан жасалган бир байкуш неме деп шылдыңдап сүйлөйт. Анын апасы ошол жерде «Балам, сен такыр эле атаңды тартып калыпсың» деген оюн айтып алат. Анда Эндрю «Силер ошол себептен ажыраштыңар беле?» деп сурайт. Ортодо ыңгайсыз учур пайда болот, бирок алар ага карабастан кепти улантышат. Ллойд роботтун өжөрлүгүнөн жана анын какшыктап сүйлөгөнүнөн тажап кетип, кайра ойлонуп, бул тажатма роботтон арылаармын деген ой менен жардам берүүгө макул болот. Ошентип Эндрю Ллойдтун жардамы менен керектүү маалымат топтоп алып, өзүнө окшош роботторду издеп табууну көздөп жолго чыгат. Ал жылдап жердин булуң бурчтарын бүт кыдырып отуруп, алыстан Амандага өзүнүн чоо жайын жана жолдо болгон окуяларын бөлүшүп кат жазат. Анын бул саякаты 20 жылга созулат, бирок тилекке каршы бузулуп иштебей калган роботтордун калдыктарынан башка эч нерсе табылбайт. Бирок ал жолдо дал өзүнүн жашаган жери Сан-Франциско шаарында бир өзүнө окшош робот бар экен деген ушактарды угуп калат. Бул анын акыркы үмүтү экенин билип, артка тартып үйдү көздөй бет алып, Сан-Франциско шаарына жөнөйт. Эндрю шаарга келип сураштырып отуруп, акыры бир чакан базардын ичинен баягы издеп жүргөн роботту таап алат. Ал робот аял түрүндөгү андроид болуп чыгат. Ал аял андроид баштыгын алмага толтуруп алып, музыкасын канкылдатып бийге түшүп бара жатканын көрүп, Эндрю аңырайып калат. Ал анын артынан түшүп, ээрчип отуруп бир эски имараттын алдына келет. Аял андроид бир алмасын байкабай жерге түшүрүп ийип, имаратка кирип кетет. Эндрю имараттын бетиндеги Руперт Бернс ишканасы деген жазууларды көрүп, түшкөн алманы алып эшиктин коңгуроосун басат. Робот аял эшикти ачып, «Сизге не керек?» деп сурайт. Эндрю ага Руперт менен жолугуш керектигин айтат. Ичкери киргенде Эндрю робот аялдан аты ким экендигин сурайт. Ал «Менин атым Галатея» деп жооп берет. Ал Галатея менен сүйлөшүп, анын өзүнө окшоп өзгөчө жана уникалдуу экенин билгиси келип, атайын суроолорду бере баштайт. Бирок Галатеянын кызыктай жоопторун угуп, анын жөнөкөй эле робот экенин аныктайт. Нары жактан бирөө кирип келет. Ал таланттуу инженер, ойлоп тапкыч Руперт Бернс деген адам экен. Руперт өзүн тааныштырып, ал атасы менен бирге бул ишкананы ачкандыгын жана кийин атасы кайтыш болуп, ишкананы өзү жалгыз жетектеп калгандыгын айтат. Руперт көп жаңы робот технологияларын иштеп чыккан экен, бирок каражаттын жоктугунан улам иш алдыга жылбай токтолуп калыптыр. Ал Эндрюга өзүнүн учурдагы проектлери менен тааныштырып, роботторго адамдык кейпин бере турган жаңы жолдорун көрсөтөт. Адамдарга окшошууну көптөн бери эңсеп жүргөн Эндрю буларды көрүп абдан сүйүнүп, дароо эле Руперттин ишин толугу менен каржылай турганын жарыялап, эксперимент катары өзүнүн эски робот формасын таштап, жаңы адам кейпин киерин билдирет. Иш башталып, Руперт жаңылоо ыкмасы кантип иштээрин жана ал тышкы физикалык көрүнүштү гана жаңыртып, бардык ички механизмдер ошол эле бойдон калаарын түшүндүрүп, анын жаңы адамдык өзгөчөлүктөрү, мисалы баштын формасы же бет сызыктары уникалдуу жана кайталангыс болушу керек деп кошумчалайт. Руперт абдан берилип сүйлөп аткан учурда, Эндрю ортодон сөздү бузуп, Руперттин башы абдан чоң экендигин айтып алат. Руперт уялып кетип, бир аз ыңгайсыз болуп калат. Муну Эндрю дароо сезип, анын көңүлүн кайра көтөрүү үчүн, бирок сүйкүмдүү көрүнөт экен деп оңдоп айтканда, Руперттин көздөрү жаркылдап, көңүлү ачыла түшөт. Ошентип алар Эндрюга ылайыктуу куракты тандап, сырткы келбеттин жаңылантуу операциясын жасай башташат. Бирок бир күнү Руперт анын бетиндеги эски кабын сыйрып алганда, Эндрю жүзүн күзгүдөн көрүп алып катуу бакырат. Руперт менен Галатея ошол жерде чочуп, эмне болуп кетти дегенде, Эндрю биринчи жолу өзүнүн ички дүйнөсүн көрүп атканын айтат. Операция бүткөндөн кийин Эндрю биринчи кезекте Аманданы көргүсү келип, анын үйүнө барат. Ал кирип келип, Аманданын пианодо ойноп жатканын көрүп, жанына акырын басып келип, «Сонун ойнойт экенсиң» дегенде, Аманда чочуп кетип тура калат. Эндрю өзүн ага ким экендигин эскертип аракет кылат, бирок Аманда аны такыр тааныбай коет. Экөө бири менен талашып жатышканда аркадан дагы бир аял кирип келип, анын ким экендигин сурайт.
Эндрю өзүн кайра тааныштырып, ал мурда жөнөкөй андроид болуп, эми адамга окшошуп жаңыланып калганын түшүндүрөт. Ошондо улгайып калган аял Эндрюнү дароо таанып, кубанып кетет. Көрсө ал кичинекей айым Аманда экен. Ал Эндрюга тигил жаш айым анын небереси Порша экендигин жана андан бери 20 жыл өтүп кеткендигин айтып, эми эски дос кайра келиптир деп жетине албай аны менен баарлашып калат. Бир жамгырлуу түнү Эндрю эшигинин алдынан ээси жок итти көрүп, ага Вуффи деген ат коюп өзүнө курбу кылып багып алат. Кийин ал өзүн жалгыз сезип, ким менен баарлашууну билбей Поршанын үйүнө барат. Ал Порша менен маектешип, аны менен достошуп, баарлашып мамиле түзө баштайт. Эндрюнун чыныгы адамдык жана таза ысылык мамилесинен улам экөө жакын дос болуп калышат. Бир күнү Эндрю Аманданын ооруп калганын угуп, ооруканага келет. Ал Аманданын жанына келип колун кармаганда, Аманда көзүн ачып, "Келдиңби?" дейт. Эндрю ага "Ооба кичинекей айым" деп жылуу жылмайып жооп берет. Эндрю Аманданын колундагы илгери өзү жасап берген оюнчук атты көрүп, бир аз толкундана түшөт. Эндрю ага карап бир нерсе айтайын дегенче болбой, Аманда акырын коштошуп көз жумат. Эндрюнун жылмайыңкы жүзү кайгылуу жүзгө айланып, өзүнүн ыйлай албаганына өкүнүп, анын жакшы көргөн жакындары аны жалгыз таштап кезек менен кетип калышабы деп сурайт. Порша тилекке каршы ошондой болоорун айтат. Эндрю буга нааразы болуп, мындан ары бул нерсеге чыдай албагандыгын айтып, алдына жаңы максат коет. Ал чечкиндүү түрдө бардык медициналык булактарды изилдеп чыгып, жаңыча жасалма органдарды иштеп чыгуунун системасын түзүп, Руперттин иш жүзүндөгү тажрыйбасын баалап, андан кошумча жардам сурайт. Руперт анын гениалдуу эмгектерин көрүп таң калып, мындай жаңы ыкма менен роботторду толугу менен механикалык түрдөн биологиялык түргө алмаштырса болоорун, жана дагы мындай жол менен адамдарга да ылайык жасалма органдарды чыгарса болот деген оюн айтып, ага жардамын аябай турганын билдирет. Бир күнү иш үстүндө Руперт Эндрюга анын позитрондук мээсин толугу менен адамдын мээсине тетегиле турган жасалма нерв системасына алмаштыруу ал үчүн ири кадам болоорун түшүндүрөт. Ал адам сымал сезимтал болуп, айланадагы бардык кубулуштарды жана нерселерди сезип, алардын оң жана терс таасирлерин күнүгө баштан өткөрүп жашоо абдан оор болоорун акыркы жолу эскертип, Эндрюдан "Даярсыңбы?" деп сурайт. Эндрю бир саам ойлонуп, Галатеяны карап туруп, "Даярмын" деп жооп берет. Операция ийгиликтүү аяктап, Эндрю бүт дене боюн жаңыртып алып, жарым-жартылай адам сымал болуп, Порша менен жолугуп сүйлөшүп, аны менен бирге көп убакыт өткөзүп, ортосунда болгон достугун ого бетер арттырат. Бир нече убакыт өтүп, алардын достугу акырындап романтикалык мамилеге айлана баштайт. Муну байкап жүргөн Порша бир күнү Эндрюнү бакта жолугуп сүйлөшүүгө чакырат. Алар сүйлөшүп баратышканда Порша алардын ортосундагы мамилеси жөнүндө сөз баштайт. Порша ага Эндрю дагы деле андроид болгондуктан алардын достуктан сырткары болгон мамилеси кызыктай болуп калаарын айтып, романтикалык мамиле алар үчүн мүмкүн эместигин баса белгилейт. Эндрю буга бир аз капаланып, ал дене бою жагынан толугу менен адам болбосо да, анын сезимдери чыныгы адамдай эле экенин түшүндүрүүгө аракет кылат. Бирок Порша сөзүнөн кайтпай, андроид менен адамдардын ортосунда сүйүү деген нерсе болбой турганын айтып, ал Эндрюнү жакын дос эле катары көрөөрүн жана ал сезимдерин роботко арнап арта албасын айтат. Ошондон кийин Эндрю өжөрлөнүп, өзүнө дагы бир операция жасатып, бардык тышкы стимулдарды сезе ала турган жаңы нерв системасын орнотуп алып, бир топ адамдык касиеттерге ээ болуп калат. Бир нече убакыт өткөн соң ал шашып, Поршанын үйүнө катуу сүйүнүп жетип келет. Эми ал Поршага адамдай болуп, бир топ сезимдерди сезе ала тургандыгын жарыялап, сүйүнүчүн айтат. Бирок Порша жакында Чарльз деген адамга турмушка чыгаарын билдирет. Эндрю дароо алардын бактылуу болуусун каалап куттуктай кетет. Порша бир аз кыжырланып ага, "Сенин сүйлөгөн сөздөрүң, жүрүм-турумдарың ар дайым туптуура, адамдай болуп жүрөгүңдү угуп, ката кетирип, кээде кемчилигиңди көрсөтсөң боло" деген оюн айтып алат. Анда Эндрю чыныгы адам болуу үчүн сөзсүз ката кетирип, кемчиликтер болуш керекпи деп маң болуп басып кетет. Күндөрдүн биринде Руперт иштеп аткан учурда Галатея жабдууларды ары-бери ыргытып чакчылекей чыгара баштайт. Руперт ага этият болуусун буйрат, бирок Галатея ачууланып, Руперттин сөзүн укпай сөгүнүп сагынып каяша айта баштайт. Руперт андан буюмдарды сындырбай иштөөсүн талап кылат, бирок Галатея Руперттин маңдайына басып келип, "Куп болот мырза, макул мырза, ооба мырза деп атып, сенден тажадым. Сен менин башымды оорутпай өз ишиңди кыл" деп урушат. Ошондо Руперт эмне болуп кеткендигин түшүнбөй делдейип отуруп калат.
Ошол эле күнү ал Эндрюнун үйүнө барып, андан Галатеянын мурдакы чибин берүүсүн суранат. Көрсө Эндрю Галатеяны адамдарга окшошураак болсун деген ой менен ага жаңы чип салып, программасын өзгөртүп салган экен. Руперт Эндрюнү кууп отуруп Поршанын сөйкө салуу тоюна келип калышат. Ал жерде Эндрю мени чакырган да жок деп даттанып, Поршанын болочок күйөөсүнүн келбетин жамандап, жана анын ээги абдан чоң экендигин айтып кыжырданат. Руперт Эндрюнун кызганып атканын шекшип ага "Сен кызганып атасың" деп айта салат. Экөө ошол жерде талашып отуруп акыры Эндрю чындап эле кызганып жатканын өзү байкап мойнуна алат. Ошол күнү кечинде экөө эс алып Эндрюнун үйүндө маек куруп, Руперт дагы даам татуу, тамактануу жана башка көптөгөн сезимдерди туйдура турган жаңы системаны иштеп чыкканын айтып берет. Эндрю бул жаңы система менен кошумча адамдык сапаттарга ээ болуп, чыныгы адамга айланууга аз калгандыгына көзү жетип, мындай мүмкүнчүлүктү колдон өткөрбөө үчүн дагы бир жаңылануу операциясынан өтүүгө мажбур болот. Эми жаңыланып алып, Эндрю Порша менен кайрадан жолугуп, олуттуу түрдө сүйлөшүүгө барат. Ал Поршанын иштеген жерине келип, ага өзүнүн акыркы жаңыртууларын көрсөтүп, чыныгы адамга мурдакыдан көбүрөөк окшошуп калганын айтат. Порша анын жетишкендиктерин баалап, ага болгон кубанычын билдирет. Эндрю болсо Поршага да адам катары жүрөгүндөгү чыныгы сүйүүсүн көздөсү керек экендигин эскертип, жана Порша анын робот экенине карабастан жакшы көрөөрүн билет экенин айтат. Порша ойлонуп, чындап эле Эндрюну алдаганча көбүрөөк жактырып сүйөөрүн жана ал өзүн өзү алдап Чарльзга аргасыздан үйлөнүп атканын түшүнүп, оюн өзгөртө баштайт. Эндрю болгон күчүн жумшап, өзүнүн адамдык өзгөчөлүктөрүн көрсөтүп, Поршаны өзүнө тартып ынандырат. Ошентип Порша өзүнүн анык чыныгы сүйүүсүнө умтулуп, мындан аркы жашоосунда Эндрю менен бирге болууга бел байлайт. Эртеси күнү алар бирге тамактанып отурганда Порша аны сүйөөрүн жана аны менен түбөлүккө бирге болоорун, бирок аларды коом кабыл албай турганын түшүндүрөт. Анда Эндрю туруп, мен андай болушуна да жол бербейм деп, эмки кадамдын үстүндө иштөөгө шашып чыгып кетет. Көп өтпөй Эндрю жогорку дүйнөлүк сотко расмий түрдө кайрылып, анын толугу менен адам экендигин тааныган жана анын сүйгөн жары менен турмуш курууга уруксат бере турган жаңы мыйзам долбоорун кабыл алышын суранат. Бирок жогорку сот анын канчалык адамга окшош болгонуна карабастан, ал адамдын генофондуна кирбейт деген талашсыз чындыкты моюнга алуусун жана ал адамдарга эч тиешеси жок бир жасалмаган нерсе деген пикирин билдирет. Эндрю аларга жооп берип, анын жарым-жартылай робот экендигин танбайт, бирок ошол эле учурда канча деген сан жетпес адамдар жасалма мүчө органдарын пайдаланып, алар дагы жарым-жартылай жасалма экендигин айтып, ал дагы кандайдыр бир деңгээлде адам экендигин айта кетет. Жогорку сот андан кайсыл сапаттар менен ал өзүн адам катары эсептейт экенин сураганда, Эндрю колун бооруна алып, ички дүйнөм деп жооп берет. Бирок сот анын акыл эси жөн гана жасалма позитрондук система деп анын өлбөстүгүн эскертип, коомдо өлбөс адам болбойт жана мындай нерсе коомдо ыңгайсыз жагдай жаратаарын баса белгилеп, анын өтүнүчүн четке кагат. Ошентип сот баш тартып, акыры Эндрюну адам эмес деп жарыялап, ал мындан ары робот бойдон кала берет деген чечимин чыгарат. Эндрю буга бир аз капаланып, баягы адат болуп калган кызмат кылууга ар дайым даярмын деген сөзүн айтып чыгып кетет. Жылдар өтөт. Порша каарылыкка моюнсунуп, Эндрю болсо ошол бойдон. Порша каарыдым деп түбөлүккө жашай албагандыгы тууралуу сөз баштайт. Эндрю ага камсанабоосун айтып, анын жашын дагы узартууга болоорун эскертет. Бирок Порша кеп андай эмес деп, мындан ары узак жашагысы келбегендигин айтып, адамдардын бул дүйнөгө убактылуу конок болуп келип кайра кетишинин себеби бар жана бул адамдын табияты деген оюн айтат. Эндрю болсо бул дүйнөдө кайрадан жалгыз калып, ансыз жашоону элестете албай турганын айтат. Ошондо экөө эмне дээрди билбей дендароо болуп туруп калышат. Ошентип Эндрю кийинки кадамын ойлонуп, денесин кайра жаңыртып, бирок бул учур ал өзүнүн өлбөстүгүн токтотуп, тез каарып өлө тургандай кылып жасатып алып, Порша менен дагы бир нече жыл жашайт. Кийин ал абдан каарып, кайра дүйнөлүк конгресстин алдында ага адам деген макамын берүүсүн суранып келет. Ал жерде Эндрю өзүнүн каарып калганын көрсөтүп, өлөөрүнө саналуу эле жылдар калганын айтат. Анын адам болуу кыялы дагы деле күчүндө экенин жана ал робот бойдон калып түбөлүккө жашагандан көрө чыныгы адам болуп өлгөнү артык деген оюн да айта кетет.
Дүйнөлүк конгресс анын өтүнүчү абдан татаал жана талаштуу маселелердин бири экендигин эскертип, бул боюнча атайын мыйзам долбоорун иштеп кабыл алуу үчүн бир топ убакыт кетээрин айтып, Эндрюдан дагы күтө туруусун сурайт. Андан бери бир нече жыл өтөт. Эндрю менен Порша экөө тең абдан каарып, ооруканада бирге аппараттарга туташып жаткан болот. Алар дүйнөлүк конгресстин Эндрюнун өтүнүчүнүн негизинде кабыл алынган жаңы укук мыйзамдары тууралуу жарлыгын күтүп жатышкан экен. Порша Эндрюга кайрылып, алардын макулдугун эмне кыласың, баары бир чыныгы адамсың да деп айтат. Эндрю ага жылмайып, эски адат, баягы роботтук адатым калбай, алардын мага расмий түрдө айтуусу керек болду деп жооп берет. Акыры убакыт келип, экран ачылып, дүйнөлүк конгресстин түз берүүсү башталат. Эндрю менен Порша толкунданып кетип, кол кармашат. Кайрылууда дүйнөлүк конгресс Эндрюнун 2 кылым бою чыныгы адам болуу кыялын үзбөй, эч багынбай кылып келген жалындуу аракетин жана анын адамзатка болгон зор салымын баалап, анын атына арналган жаңы мыйзам чечими кабыл алынгандыгы жарыяланат. Анда конгресстин президенти жогорку сот Эндрюну расмий түрдө деп айта баштаганда, капысынан Эндрю аягына жетпей көз жумат. Жогорку сот Эндрюну 200гө чыгышы менен куттуктап, аны расмий түрдө чыныгы адам деп таанылсын жана анын түгөйү Поршага үйлөнүүгө толук укуктуу деген буйругун чыгарат. Ал жерде көзөмөлдөп жүргөн медайым кыз Эндрюнун абалын текшерип, мырза Эндрюнун эңсеп келген кыялы орундалды, бирок укпай өтүп кеткени абдан өкүнүчтүү деп Поршага кайрылат. Порша тынч жаткан Эндрюнун жүзүнө карап, мүмкүн билгендир деп медайымдан анын да аппаратын өчүрүүсүн буйрат. Медайым барып аппаратты өчүрүп, Поршанын алдына кайрылып келет. Порша ага карап, рахмат Галатея дегенде, Галатея улуу Эндрю мырза айткандай, сизге кызмат кылууга ар дайым даярмын деп жооп берет. Ошентип аягында Порша Эндрю менен кол кармашып, аны жылуу көз карашы менен карап, көрүшкөнчө деп акыркы сөзүн айтып, акырын ал да көз жумат. Бул видеону терең кызыгуу менен көрүп жактырдыңыз деп ойлойм. Жакты баскычын басып, каналга жазылып, алдыда пикир калтырып, тууган досторуңуздар менен бөлүшүңүз.